ушул эле мегаватты 400 мегаваттыкты эмне дешиңиздер керек эми? Дагы Мадумаров жаманбы? Азыр ызылдап чыгат Фейсбуктан, ызылдап чыгат жанагы жугунду ичип отургандар. Өзүң эмне кылып койдуң эле, башта неге айтпадың эле, тигинтиң эле. Биз көзүбүздү мындай кененирээк ачалычы. Бизди туура эмес жолго баштап коюп, ар кандай кызычуулардын башын чыгарып коюп, негизги биз бараткан көчтү, теги киши алып бараткан көчтү туура эмес көч баратканын билбей атабыз биз. Ар кандай туура эмес жактарга буруп коюп атат көңүлүбүздү. Бирөөнүн юбилейин өткөрө коюп, бир жерде спорт оюндарын өткөрө коюп, а биз кетип калып атабыз ошол жака. Ошондуктан монол Бишкектеги, Бишкек жылуулук борборундагы болгон окуя бүтүндөй коррупциялашкан системанын жүзүн көрсөтүп атат. Эч кимди коррупцияга ала албайт. Эч кимди жазага тарта албайт. Себеп бардыгынын идиши бир. Баары ушул идиштен. Кечээ мына чочуп кетип, өкмөттүн жетекчиси айтып атпайбы, кыргыз бажысында моундай башаламандыктар бар экен деп. Бул бажы түзүлгөндөн бери эле какшап келаткан сөз го бул. Бажы кызматы түзүлгөндөн берки келаткан сөз. Не деген жыйынтыкка келсек болот? Мына коррупция боюнча. Башта ушунча миллион түшкөн экен, азыр ушунча миллион түштү деп атат, Башта ким эле? Мамлекеттин жетекчиси жөнүндө сөз кетип бартабы, же өкмөт жетекчиси жөнүндө сөз кетип бартабы? Бажы кызматы кимге баш ийет? Өкмөт жетекчисине эмес, мамлекет жетекчисине баш ийет. Демек, мамлекет жетекчиси менен бир акурдан жем жеп келишкен деген сөздү кыйш айтсак болобу? Эч кандай бизнес жасабаган кишилер миллионер болуп кеткенден кийин, же долларовый миллиардер болгондон кийин кандай деген чечимге келишибиз керек? Биз дайыма айтып келдик ошол маалыматтарды. Кытай мындай маалымат берип атат. 4 миллиард 600 миллион доллар, 4 миллиард 200 миллион доллар айырма чыгып атат. Кыргыз менен Кытайдын ортосундагы айырмадан. Ал кайда кетип бартат деген маселени сиздер басмасы маалымат каражаттары саясатчылар коюп келбедик беле? Бүгүн эми Сапар Исаков айткан болсо чуу чыгып атат да, кокуй ушундай турбайбы деп. Биз айтып эле келдик муну. Бирок бир өзгөчөлүгү бар. Өкмөттүн жетекчисинин өзүнүн оозу менен өзүнүн мойнуна алгандыгы. Демек, бул жерде баштакы бажы кызматкерлери кандай иштеп келди, муну жөнгө салыш керек. Жөнгө салабы деген суроо берсеңиздер, мен жок деп 3 жолу илеп белгисин коюп коем. Салбайт. Себеп корбашылар өздөрү бар башында. ТЭЦ боюнча ушундай менин пикирим. Өткөндө дагы айттым, ошон үчүн кыскараак айттым. Тариф эми биз таң калыштуу окуя да бул. Ошол 386 миллионго баякы бир жөөүттүн орустан карыз, бир орустун жөөүттөн карыз сурап келгенин окудуңуздар да? Айтып атат да, бир жигит келип, бирөөдөн карыз сурап атат да, сиз мага 1 сом берип туруңуз кийинки жылга чейин десе, макул, бирок бир нерсе беришиң керек дейт да, барымтага. Барымтага эмнесин берет? Колунда жалгыз балтасы болот. Балтасын таштап кетсе, кетерди айтат. Жөн эле бербейм, кийинкисинде 2 сом кылып кайтарышың керек 1 жылдан кийин десе, ага да макул болот да байкуш. 1 сомду алып кетип барса, токтой тур. Кийинки жылы 2 сом төлөш сага кыйын болуп калат. Азыр 1 сомду төлөп койбойсуңбу? Кийин 1 сом эле төлөйсүң десе, ага да макул болуп берип кетет дагы, жолдо кетип барып ойлонот. Акча да жок, балта да жок. Кийинки жылга 1 сом карыз дагы. Мына Кыргыз бүгүн ушундайбыз. Жылуулук борборубуз да жок. 386 миллион доллар дагы жок. И дагы биз 386 миллион доллар төлөйбүз. 150 Кытай отуруп алыптыр, көрдүңүздөр. Бүт кытайча жазып алыптыр алдына. Муну биз башта мамлекет катары, эгемен мамлекет катары стратегиялык объект деп 24 сааттык кароолдо турган объект бул. 24 саат күзөттө турган объект. Ага 150 киши башка жактан бөтөн өлкөдө. Эгерде бизге эч нерсе кылуунун кажети жок.
ошол дагы иштеп аткан 2 буу казанды бүтүрсө эле Бишкек бүттү. Бул не деген бийлик? Бул не деген партия бул? Не деген фракция? Не деген президент ал? Ой жүгүртүп атасыздарбы? Мен кээде өзүм чочуп кетем. Мен айтып атканымды түшүнбөй атат го дегендей кылып. Силер түшүнүп атасыздарбы мен айтканды? Көзүңөрдөн эч нерсе байкалбайт го, мындай. Кайдыгерлик. Эмнеси бар экен дегендей. Ол жылуулук борбору, электростанциялар, ГЭСтер, Бишкектин жогору жагындагы 2 суу топтому бар, билесиздер, Бишкекти таза суу менен камсыз кылган. Мына ушулар 24 саат күзөттө турган объектлер. Булар аскердик объектлер. Башты чайкап коебуз. Түшүнбөдүк, бирок башты чайкап коюп атабыз. Эгерде ошол суу көлмөлөргө 1 килограмм балекет таштап койсо, бүтүндөй Бишкек тынчыйт. Түшүнүү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн кээ бир сөздөрдү айтканда сен 2 эсе кыйналып кеткениң түшүнбөй атат эмне болуп атканын. Тарифтер боюнча эми ошол 386 миллиондун жемейдин алмайдын бермеyi бар. Аны төлөш керек да. Кантип төлөйт? Ким төлөйт? Ошол комиссияга мен бүгүн эле айтып коем. Эч качан алар түбүнө жетпейт, таба да албайт. Эң каттуу күнөө жазага тарта турганы ким болот билесиздерби? Ошол жердеки насос болот. Ошону жазага тартат, чыгарып ыргытып берет дагы. Кутулат ошону менен. Насоста таң көрө насос ушу иштебей коюп тарифтерди эбегейсиз түрдө көтөрүп аткандыгы эми муздак суу жылуу сууга макул, эми жылуулук керек экен. Муздак сууга эмне үчүн көтөрүп атканы ошол насостун кесепети да, насос жакшыртпай атат да. Жетпей атат. Жаңы насос коюш керек, бир 100 миллиондун тегерегиндеги. Аны издеш керек. Жок андай насос, бирок табыш керек да ошондой. Карызга алып коюп, кийин суу ичкендер төлөп берер. Бул уят маселе, туугандар. Күлкү менен, бирок өтө уят маселе. Бүгүнкү күндө көтөргөндөн кийинки тарифти эмес, бүгүнкү тарифти төлөп бере турган адамдардын жагдайы жакшы эмес. Бирок эл үчүн жооп бербейм, биз төлөйбүз, төлөгөнгө макулбуз деп жаткан элге мен төлөй албайбыз деп айта албайм. Төлөйт экен, унчукпайт, төлөй берсин. Ушул көтөрүп атат, кече шайлап берген өкмөтү. Ушулар тарифти барып көтөрүп берет деп кече жогорку кеңеште шайлап беришкен, көтөрө берсин. Эл үчүн жооп берип жүрүп биз да картайдык. Элди өзү да жооп берсин эми. Каалайсыңар көтөрүлүшүн? Отура бергиле. Аманбаев Раматылык аксакалдын бир сөзү бар эле. Отурасыңбы деп сурайт эле. Отурамсың? Мен да отурам деп коет эле. Ошол сыяктуу чыдап атасыңбы кыргыз? Мен да чыдап атам. Отура бер. Суроо барбы дагы? Азыр биринчилерден бересиң. Саламатчылык. Туылған жерім Исхак Разаковтың туылған жері, оқыған жерім Кыргыз Улуттук университет, адистеген сайсалдыктар, экинчи курста окуймун. Мен тарых илимине 2 жыл менен киргизейин деп жатамын. Ал тизмелер ак, анан кара деген тизме. Кара тизмесине мамлекеттин кызыкчылыгынан өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгондор келет. Ал эми болсо ак тизмесине болсо өзүнүн кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгондор керек. Бар бекен ошондойлор? Киргизейин деп жатам. Суроо берчи мага, эним. Суроо бер. Ушул көз карасына кандай? Кара тизмесине киргизем деп чарчайсың, жашың жетпейт ага. Ак тизмесине күндүзү чырак менен издеп табышың кыйын болот. Болду. Башка көз карашым жок. Бизде айтылат кыргыз элинде койчу көп болсо койган өлөт дейт. Бизде депутаттар көп негизи. Ошо депутаттарыбыздын саны кантип азайтсак болот? Деги эле 120 депутатты эл багып атат. Биздин эсебизден айлык алып атышат алар. Биз кыргыз эли ушулар деп иштеп
налог төлөп, башка кылып, мындай бүтмөй болдук да. Сиз жолун айтсаңыз, биз ошого карап иш жасасак. Мына жолу. Бул жолунда жүрөбүз. Адахан байке, мисал үчүн 300 миң колдоп атабыз. 300 миңди 20га бөлсөк, 2 миңден тиет экен. 20-ны 7 область бар. Бишкек менен 8, Москва менен 9, 10го бөлсөк 2 миңден бөлүнөт экен. 2 миң. Москваны Кыргызстанга кошуп алдыңызбы? Жок эми, ал жакта бар да бизде. Жок, мен макул эмесмин деген бар да. Ар бир адам 15тен эле чогулткан болсо 300 миң чогулат экен бизде. Кайда ошол 15 киши? 15тен эле. Мисалы үчүн менин эле 15 тууган эмес, менде көп тууган. Ошону биз жакшыдан комиссия түзүп, жакшылап карасак, Комиссияны жогорку кеңеш түзөт. Биз жөн эле иштейли, элдик болуп эле иштейли. Сиз ал иш эме деле эмес, проблема деле эмес да. Мисалы үчүн азыр айтып атасыз, майданда 300 миң адам деп атасыз. Ошол жерге барсак эле жөн эле 100 миң, 200 миң кол чогултуп келет экен. 300 миң киши суу ичет экен деп атам мен. Майданга жыйналган Бөлмөдө дегенде 200 миң кол коюп берет да. Кол топтоо боюнча айтып атам. мен түшүнүп атам. Мен түшүнүп атам. Атыңыз ким? Оксана. Аксана болсо керек, э? Аксана деп эле айтыңызчы. Аксана деп коюңуз, жакшы, тилек менен. Ушундай болсун. Отура бериңиз, рахмат. Мен жанагы сүйлөгөн сөздүн баары ушунда, кайдыгерлик деп айтып атканым сөз. Кайдыгерлик. Эгер ушул 120 депутат көптүк кылат деп 8 жылдан бери айтып келатам мен. 90 депутат да көптүк кылат. Биздин Кыргыз Республикасына ары барсаң 60, бери келсең 45 депутат жетиштүү. Башка депутаттын кажети жок бизге. Баягы болуп шапкасына батпай калган, уялып жүргөн кишилердин бардыгын ошол уялып аткан эл багып атат. Ал эмне кандай деп ойлойт? Ошол маршруткадан түшүп, тиги маршруткадан дегенде ал эмне кой жүктөп бараткан маршруткабы? Же эмне мал жүктөгөн маршруткабы? Ошол шапкесине батпай аткан депутатка окшогон эле эл. Ошол элдин добушу менен ошол жерде отурат. Бул уят маскарасын чыгарды мына ал азыр. Мен уялам дейт. Сен уял, тез жарылып кетип, эл тоңуп атканына уял.